Султан Ибраимов атындагы Ош облустук драма театрында ушул жылдын алгачкы спектакли жабык түрдө тартууланды. Кыш айларындагы тыныгуудан кийин театр жандангандыгын угуп келген көрүүчүлөрдүн саны арбын. Улуу муундан тарта мектеп окуучуларына чейин келип, жандуу сахнанын касиетине жана таасирине тажрыйбалуу театр актерлордун аткаруусунда күбө болушту. Уюштуруучулардын айтымында Чеховдун Сунуш аттуу спектаклин даярдоого 3 ай убакыт кеткен. Акыранан кийин ошол кийиминде, декорациясында ушул келип ушул убакта бүттү. Декабрларда баштаган эле. Мына эми баштап биринчи ошол булар отурганда эле читкасында эле бир ай отурат да. Бу Чеховдун Сунуш деген бул пьесасы абдан сон коюлган. Койду режиссер Нияз инибиз. Анан кийин ошол актерлор дагы ачалган да, ойноп аткан актерлор дагы. Облустук драма театрдын көркөм өнөр чеберлери бир жылда 5 спектакль даярдап, коомчулукка тартуулайт. Жаштар саясаты жана маданият министрлигинин тапшырмасына ылайык 5 жанрдын бирөөсү бөбөктөргө арналган жомок даярдалышы керек. Мындан сырткары демөөрчүлөрдүн колдоосу менен атайын спектакльдер да уюштурулуп турат. Көрүүчүлөрдү театрга тартууда ыңгайлуу шарттарды түзүү каражат маселесине барып такалат. Ар бир чыгарманы даярдоо чоң эмгекти жана убакытты талап кылат. Мамлекеттик кызматкерлерине бюджеттен айлык алып иштеген инсандардын айлыгын көтөрүү максатта эми ошол барып эле бардык нерсе каражатка такалат эмеспи. Ошондуктан бүгүнкү күндө 1-апрелден 100% айлык маяналар көтөрүлөт дегенди угуп биз дагы аябай сүйүнүп турабыз. Буюрса ишке ашат деген жакшы ойдобуз. Ошол менен бирге ошол арттагы тыл жакшы болгон болсо, жумушка келген инсан сөзсүз түрдө бир майнап чыгарат деген ишеничтебиз да. Театр жашоонун анык көзгүсү катары айтылып келет. Калктын маданиятка маани берген бир бөлүгү гана көрүүчү болуп саналат. Адамдар театрда жандуу чыгарманы көрүүнүн ордуна үйлөрүндө даяр келген кино, сериалдар менен интернет айныңындагы көңүл ачуучу программалар менен алек. Антейин десең шаар тургундарына маданий эс алуу тартуулаган жалгыз театрда даярдалган спектакльдерди аздык кылат дейт жарандар. Андыктан тарбиялык мааниси терең чыгармаларды байма-бай көрсөтүп туруу учур талабы экендигин да баса белгилешет. Ош шаарыбызда өзүңүздөргө белгилүү болгондой бир эле театрыбыз бар. Бишкектерде мисалы үчүн 2-3 театр бар, Орус драма театры, Улуттук драма театры бар. Бизде спектакльдер аз, маданий эс алуу жерлер аз да. Ошого биздин элди маданиятын көтөрүү үчүн мындай спектакльдерди көбүрөөк койсо, элдерди баягы көрүү маданиятын дагы жогорулатсак деген бир ойлорум бар да. Ошто дагычы. Эми бул көрүүчүлөр тартуу үчүн бир кандай десем, жаңыча бир менеджмент керек деп ойлойм. Маданияттын көзгүсү болгон театр тармагы боюнча коомчулуктун оюн да сурап көрдүк. Шаар тургундары жаштарды туура жолго үндөдө театрдын ролу чоң экендигин белгилешет. Бул тармакты өнүктүрүүгө мурдагыдай көңүл бурулбай, айрым учурларда жетиштүү деңгээлде коомчулукту өзүнө тарта албай келсе, дагы бир багыты элдердин кызыгуусу жок болуп кеткендиги экендигин билдиришти. Спектакль менен мурдагынын айырмасы да зор, чоң. Мурда бүт драматургтар спектакльди жогорку уровенде жазып чыгышкандагы пьесаны сахнада өтө көркөмдөткөн да. Азыркылар анча окшошпойт да. Ооба, кинотеатрларга, драма театрларга барып, ошол жерде нерсе алчубуз, көп китеп окучубуз. Азыркы жаштарыбыз көбүрөөк китеп окубайт. Телефонго кызыгып калышты. Бул деле жакшы нерсе. Бул эми дүйнөлүк масштабтагы өрүнүк нерсе да. Старинный тарых боюнча мына бар спектакльни көрсөттү. Ошол нерселер болсо мен ойлойм, жаштар деле барат го депчи. Себеби тарыхты билген бул өтө жакшы нерсе болот. Коомду тарбиялоодо маданият кызматкерлеринин ролу чоң. Өткөн жылы президент Садыр Жапаров маданияттын анын ичинде театр тармагынын өнүгүшүнө өзгөчө көңүл буруларын белгилеген. Күз айларында Кыргыз театрынын 50 жылдыгы белгиленет. Театр тармагын өнүктүрүү үчүн масштабтуу иш-чара жерлерде уюштурулуп, ар түрдүү чыгармалар тартууланат. Исхак Туратбеков, Гайбулла Авазбек уулу, Ош ТВ.